Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Амансыздарбы? Сіздер қайрадан эле жылкылар каналын көрүп жатасыздар. Біз бүгін Оштогу, Ош-Бишкек трассасынын боюндагы Садырбай айылынан сіздерге сатқа коюлган эки күлүк жылкыны жанага жанаша мынабул сіздер экранда көрүп турган жаңы эле Ростовдон келген Дончак тайларды чагылдырып көрсөтүп беребиз. Сатылат туғандар. Алыстабай туруңуздар. Эмил ага, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Амансызбы? Аллага шүгүр. Тайлар качан келди ага? Канчанчы потогу бул? Бул ошол биринчи эле потогу болчу. Мурда дагы бирден экиден келип жүргөн, аларды чыгарбастан эле. Машалла. Буларды алып келип эле үйрөтүп коюпсуз го, бул кыргызчылыккачы? Ооба, булар ошол азоо нерселер эле келгенден кийин эле булар адамга аябай жакын болот экен. Мынандай жайытка эле кое берип койдуңуз. Жайытка кое бердик, азыр эми келгенине бир 15 күндөн нарак берагы болуп калды. Канча баш алып келдиңиз? Жүрүңүзчү, мындай айланып тарталычы Эмил ага. Өзү 10 баш келди эле. Мунуңуз канча жаш болду бул? Бул ошол 2,5 жашар го. 2,5 жашар. Эң чоң ушул бу? Бою аябай бийик го. Бою 1,70 бар го дейм. Буларды караңыздар, тугандар. Арпаны салдыңыз? Арпаны. Канча баш алып келдиңиз? 10 баш келди эле, азыр бул жерде 6. 6. Үйдө 2 башы бар. 2 башы. Үйдө дагы 2 баш бар. Анакей сиздерге. Ең кичинеси канча жаш Эмил ага? Ең кичинеси 1,5 жашар. 1,5 жашар. Полторашка. Корого буларыңыз, а? Аябай коро. Алып кирет го. Күрөйт. Көрүп атасыздарбы? Тугандар, жегенин көрүп атасыздарбы? Жана мешөктү көтөрүп келсек, ышкырганда эле өзү тайлар билет экен. Мешөктүн шыгыраганынан сезет экен. 15 күндө жолуна сап коюптур. Ага, жан баштарына өтөлүчү жүрүңүз. Ден соолуктары кандай болду эми? Ал жакта кайсы сынчы агабыз тандап келди буларды? Эми буну бир саяпкер агабыз бар, ошонун эмеси менен ошол постоянно ошол жылкыны бизге салып турат. Жылкы, мал, бүт элдин кызматын кылып жүргөн бир агабыз бар. Буттар аябай белгилүү эле агабыз, ошол киши бүт бардыгын бирден тандап, бардыгын көздөн өткөзүп келген. Жолдо келатканда эми алыс жолдо бир аз кыйналып келишет да буларчы. Азоо нерселер бир аз кыйналып келди, анан келгенден кийин ушу жем көргөн эмес буларчы. Ал жакта жүрүп, чөптө эле мындай токойдун ичинде ушундай бир жайытта жүргөн нерселер да булар. Анан жем жеп кол кармагандан кийин аябай тез үйрөнөт экен да буларчы. Таза кандуу. Буларды 1-2 жыл таптаган болсо, булар түзүк эле жылкы болуп белгилей го. Эми 1-2 жыл деле убакыт өтө көп буларгачы. Буларга 1 ай, 2 ай жетиштүү эле болуп калат го дейм. Булар эми жылкыдан акылдуу жаныбар жок да негизи. Мына тайды карасаңыздар, мынауыз эң кичинеси эмеспи? Ушул эң кичинеси. 1,5 жашар. Полторашка. Полторашка. Аябай сонун экен. Жоон сунду жылкы экен, тугандар, тай экен, Дончак тай. Бардыгы эле Кашка окшойт буларыңыз. Бардыгы Кашка ушул. Кашка, Дончак бүйдөн аралашты. Бул жерде 6 турат дедиңиз. Экөө үйдө байланып турат. Эми клиенттер келсе көрүп, калаган жакканын көрө берет. Анан келишип калсак дүң басын дагы айтабыз го азыр, сүйлөшөбүз. Басын айтыңыз эми, канчадан сатка койдуңуз буларды? Буларды ошол өзү мен буларды үйрөтүп, бир аз жолго салып туруп, анан кийин оюн башка эле. Булар эми таза кандуу, негизин ар жактан кымбат алынган да буларчы. Ал жерде эми 1 жашар, 1,5 жашар сындуу, ошол сындуу тайлар өзү кымбат турат негизи. Булар азоо болгон үчүн бир аз бизге жөндүрак келди, анан баасын деле жөндүрак коеюн деп атам булардычы. Ошо 185 миңден дүң баасына беремин да, ошо 8 башын. 185 миң сомдон. Эгер келип мен бирөөнү алам, мен экөөнү алам десе, анда кандай жолдор карадыңыз? Бирди экини алса, чоң кичинесине карап сүйлөшөбүз. Аны сүйлөшөбүз. Чоң кичинесине карап өдөгүлдөй кылып сүйлөшөбүз. Жакшы. Тугандар, уктуңуздарбы? Эгер сиздер 8 баш Дончак тайларды, таза кандуу Дончак тайларды дүң алып кетем десеңиздер, 185 миңден сүйлөшө бересиздер. Ал эми жок, мен тандаймын, бирөөнү алам же экөөнү алам десеңиздер, анын дагы жолу бар. Илибой жолунан табабыз, сүйлөшөбүз дейт агамчы. Албетте, кененирээк маалыматты Тескалар каналынан көрүп аласыздар. Агамдын күлүк жылкылары буйруса Тескалар каналынан мына ушул тайлардын алдынан сиздерге чыгып берет. Ага, айтыңыз. Эми булар эл ойлошу мүмкүн да, 185 миңден дагы кымбат деп ойлошу мүмкүн да. Албетте. Негизи эми ал жактан жөн жылкыны алып келбейбиз да биз. Бүт бардыгын текшерип, көрүп, анан ата тегин сураштырып,
энесин көрүп, атасын көрүп алып келебиз. Анан булар Кудай буйруса келечекте өтө келишкен, өтө мындай атагы чыккан аттар болот иншалла, Кудай кааласа. Иншалла. Айтканыңыз келсин. Жылкынын турушуңуздар карасаңыздар, туугандар, мына тайдын турушун карасаңыздар, палтарашка тай, палтарашкачы. Мен бир аз жаңылган болсом керек. Сиздер 1-2 айлы таптасаңыздар, бул сиздерге кыйла эле нерсе болуп бергидей. Мына дагы 2 жашар, мына дагы. Мынаңыз? Мына дагы 2 жашар. Данчактар ушундай болот экен, туяктары. Туяктары узун, холкалары бийик, анан моюндары да узун, суагай болот да. Жакшы. Мына дагы көрсөң, мына дагы чисто данчак, бүдөн мына дагы. Күзүрү ушул окшойт. Бир аз чоңураак болгон үчүн жемди кызганып, бир аз ушундай тебишпейт бирокчу. Бир аз ошентип чымчып бири-бирин мынтип коет экен, уважение кылып туруп, өтө. Мында качып коет экен мындай кылыпчы. Номерди экранга калтырдык, туугандар. Тетиги номерлерге чала бересиздер. Ош-Бишкек трассасы Садырбайга келе бересиздер. Биз кайттык. Тайлар, данчактар, сындуу 2 жылкы сиздерди Садырбайда тосуп алат. Ага, көрүшкөнчө.